Менин кызым 12 жашка чыкканда, анан жаңы эле оронду, анан бирок атасынын уруксаты жок оронгонда. Анан атасы аны көрүп калгандан кийин эле чеч оронбо деп эле урушуп жатат да. Анан мен өзүм намаз окуйм, бирок мен күнөөкөр болуп атамбы же кызымды чечтейинби, уже биле албай калдым. Атасы мусулманбы? Жок, атасы окубайт. Бирок дуа кылабыз. Атасы мусулманбы дейби? Намаз окубайт, бирок мусулманбы же кандай? Мусулман кыргызга турмушка чыкканмын. Кыргыздын баардыгы эле ар кандай кыргыз болуп калды, Кудай сактасын, жети кошкон болуп. Тиги атадан уруксат жок эле салына берет негизи. Анан эми атасынын көзүнчө үйдө салынбай жүрө берсин, анан атасы көрүнбөгөн учурда көчөдө салып жүрө берсин, макулбу? Ошентсин, аракет кылсын. Атасын да карына калбасын, бирок атадан уруксат сурап албайт. Мен аталарга таң калам да, анан кыз анан жолук салынса анан ыраазы болбогон, эмнеге ыраазы болот мен түшүнбөйм аталарга. Урматтуу аталар, кыздарыңардан деп кыйнабагыла, кийинде эле салынасын, көйгө тийгенде салынасын, палан түкүн дебегиле. Өзүңөрдүн жолуңа деп де албайсыңар, анан кызыңарга хидаят келгенде ошолорду салынба дегениңер таптакыр туура эмес. Ал милдет, шарият боюнча буйрук, ошону салынуу керек болот. Жолук жабуу милдеттүү, Куранда бир эмес эки жерде келет. Анан элдердин кыздары жиндүү болуп, гей болуп кеткени бар, балдары, кыздары лесбиянка болуп кеткени бар, ичин челкейти боюнда болуп келип калганы бар, көчөгүн жаппай жыпчылаңач куйругун көрсөтүп жүргөндөрү бар. Мына жазда эле бирөө чыгып алып куйругун көрсөтүп нары бери басып жүрдү мисалы үчүн. Анан эми сиздин кызыңыз жолукчан чыгып аткан учурда ага сүйүнүшүңүз керек, урматтуу бир тууган. Жүрөктөгү милдеттен кутулдуңуз, Кудай таалам сизди ошол кызыңызга хидаят берип, жөнүңүздү жеңил кылыптыр. Ага шүгүр айтышыңыз керек. Ошон үчүн кыздардын балдар намаз окугандыгына каршы болбогула, аларды колдогула, аларга деген мотивация бергиле, жардам бергиле, жаңы жолук алып бергиле, кандай гана бактылуу болот, урматтуу бир тууганым. Негизи жолук салың ата эненин уруксаты шарт эмес, ал Кудайдын буйругу, ата энени кошуп жараткан. Иншалла баары жакшы болот, дуа кылабыз. Бул дагы жакшы суроо. Мына кыздар жолукка келип атат. Бул деген оомат келип аткандын белгиси, жакшылык келип аткандын белгиси, береке келип аткандын белгиси. Кудай таалам кызыбызга бекем ыйман берсин. Жана баардык жолук салынам деп аткан кыздарыбызга, карындаштарыбызга, бир туугандарыбызга Кудай таалам ыйман берсин. Жолуга каршы болгондордун өздөрү жолукчан болуп, ошол Хазирети Хадича энебиздин, элечек салынган Курман апабыздын жолунда жүргөн Кудай таалам насип кылган болсун.